Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы көңүл бургула, кооптуу компания. Биздин сабагыбыздын темасы каннабистин, кара куурайдын организмге тийгизген зыяндуу таасирлери тууралуу билимиңерди чыңдоо. Каннабис колдонуудан баш тартууга карата өз позициясын аныктоо, тобокел кырдаалдарда жок деп айта билүү ыкмаларын калыптандырат. Изилдөөлөр каннабис, кара куурай колдонуунун алдында тамеки жана алкоголь пайдаланышаарын көрсөтөт. Жаштардын басымдуу көпчүлүгү каннабис, кара куурай пайдаланууга курбалдаштар менен чогуу тартылышат. Тең туштарынын кысымы кээ бирде эксперимент жасоо менен айкалышат. Каннабис колдонгон өспүрүмдөр пассивдүү демилгесиз болуп калышат, начар окушат. Бул инсандын толук ачылышына тоскоол болот. Каннабисти узакка колдонуу жыйынтыгында эс тутумду жоготууга алып келүү менен баш мээнин структурасын жана функцияларын туруктуу бузулууларын пайда кылат. Кара куурай өспүрүмдүн ден соолугу үчүн өзгөчө коркунучтуу, анткени анын нерв системасынын калыптануусу дагы эле уланып жатат. Ал аягына чейин жетиле элек. Кара куурайдын терс таасири адамдын дем алуу жолдоруна, ошондой эле өпкөгө терс таасирин тийгизет. Анткени аны колдонуунун эң эле жайылган ыкмасы чегүү болуп саналат. Кара куурай ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүнө, түшүнүү жөндөмдүүлүгүн, абстрактуу ой жүгүртүүгө үйрөнүү жана жакынкы эс тутумга таасирин тийгизет. Каражаттын күчү жана колдонуучунун туруштук бере албоочулугуна жараша кара куурай дүрбөлөңгө түшүү, тынчсыздануу жана уулуу психоздорду пайда кылышы мүмкүн. Кара куурай тамеки чегүүгө мүнөздүү болгон бардык зыяндуу эффекттерди бронхит, фарингит, синусит, өпкө рагын пайда кылат. Кара куурай жүрөктүн каттуу кагышын, кан тамырдын тез-тезден согуусун жана кан басымдын жогорулашын пайда кылат. Кара куурай чегүү өзгөчө жүрөк ооруларынан жабыркаган адамдар үчүн коркунучтуу. Кара куурай негизги эркек гормону тестостерондун курамын азайтат. Өжөрлүк менен тынымсыз колдонуу өспүрүмдүн жыныстык функциясынын өнүгүүсүн буза тургандай гормоналдык фондун өзгөрүшү мүмкүн. Каннабис колдонгон энелерде түйүлдүктүн өнүгүүсүндөгү патологиянын көп учурлары катталган. Айына жетпеген жана салмагы аз балдар абдан көптөрүлөт. Каннабис, кара куурай колдонуудан баш тартууга карата өз позициясын аныктоо, тобокел жүрүм-турумдарда жок деп айта билүү ыкмаларын калыптандырат. Тандоо бар, ал силерде.